добрый, сам храни нас, мы нуждаемся в Тебе. На лугах Твоих паси нас и веди живой воде. Иисус Христос Спаситель, Ты купил нас, мы Твои. Иисус Христос Спаситель, Ты купил нас, мы Твои. Мы Твои, дай за Тобою в годы ранее идти, в стаде всех Твоих овечек от греха Ты соблюди. Иисус Христос Спаситель, Ты купил нас, мы Твои. Иисус Христос Спаситель, Ты купил нас, мы Твои. Всех принять Ты обещаешь, всем Ты говоришь, приди. И грехи Ты все прощаешь, мир даешь своей любви. Иисус Христос Спаситель, Ты купил нас, мы Твои. Иисус Христос Спаситель, Ты купил нас, мы Твои. Рано жизни дай познать нам волю и любовь Твою. Бог благой, Господь любимый, благодать яви свою. Иисус Христос Спаситель, Ты купил нас, мы Твои. Иисус Христос Спаситель, Ты купил нас, мы Твои. Аминь. толқынында менің жашом, düşünür жалғыз сен ғана. Асқазонсың менің жашомды, сездірей сырымды башқаға. Асқазонсың менің жашомды, сездірей сырымды башқаға. Ата, 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 düşünür canımdı sen ғана. Ата, 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 düşünür canımdı sen ғана. Ата саған айтам сырымды, сақтағанда көңілді, жақшының сақтайсың жанын, жамандың торойсың бағытын. Жақшының сақтайсың бағытын, жамандың торойсың бағытын. Ата, 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 düşünür canımdı sen ғана. Ата, 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 ата,
жанымды сен қалап. Ырайымды ұлығыңдың шегі жоқ, құтқарып алдың мені, тазалайсың мені алтындан, тозырттың отына қалдырмай, тазалайсың мені алтындан, тозырттың отына қалдырмай. Ата, 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 düşünür canımdı sen қалам. Ата, 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 düşünür canımdı sen қалам. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Ишеним жашоодогу ден соолуктарыбыз жакшыбы? Чындап эле жакшыбы? Чогуу сыйынабыз. Асмандагы Кудай Ата, рахмат бүгүнкү күнүңүздү берип жатканыңыз үчүн. Рахмат Кудайым Ата, бизди куткарып алып, өзүңүздүн балдарыңыз кылып алып, Бишкек жыйынында түбөлүк бир туугандардын арасына кошуп койгонуңуз үчүн. Кудайым Ата, биз сиздин балдарыңыз катары татыктуу жашоо менен жашагыдай кылып,
өзүңүздүн ыйык рухуңуз менен сөзүңүздү үйрөтүп, бизди ишенимде өстүрүп, бизге тапшырып кеткен ишиңизди бардыгыбыз бир жүрөктө, бир ойдо, бир тилекте, бир максатта ошол ишти аткара ала тургандай кылып жардам бере көрүңүз. Кудайым Ата, куткарылгандан кийин биз бул дүйнөдө кандай максат менен жашап жатканыбызды унутуп калбастан, ар дайым жүрөгүбүз менен ой жүгүртүп, ошол ишиңизди аткаргыдай кылып жардамыңызды бере көрүңүз. Кудайым Ата, бүгүн сиздин алдыңызда бир туугандар менен сиздин тирүү сөзүңүздү үйрөнгөнгө чогулуп жатабыз. Ар бир тууганыбызга керектүү сөзүңүздү бере көрүңүз. Бүгүн биз даяр жүрөгүбүз менен сиздин сөзүңүздү кабыл алып, жүрөктөрүбүзгө сактап алып, биз угуучулардан болбостон жана сөзүңүздү аткаруучулардан болуп жашаганга жардамыңызды бере көрүңүз. Кудайым Ата, ушул Кыргызстанда орнотуп койгон жыйындарыңызды, бир туугандарыбызды өзүңүз ишенимде өстүрүп, кыргыз жергесине сиздин кабарыңыз таркатылышы үчүн ар бирөөбүздү колдонгонго жардамыңызды бере көрүңүз. Кудайым Ата, биз дагы биз кыла турчу иш бар экендигин жана сиз кыла турчу иш бар экендигин унутуп калбастан, сизге таянып, сизден жардам сурап, сизге сыйынып, өзүбүз дагы иш аракет жумшаганга жардамыңызды бере көрүңүз. Кудайым Ата, куткарылып алып, алыста жүргөн бир туугандарыбыздын дагы ишенимдерин бекемдей көрүңүз. Алар дагы ар дайым сиздин сөзүңүз менен бирге болууга жардамыңызды бере көрүңүз. Ишеним жашоодо алсырап калбашы үчүн өзүңүз жетектей көрүңүз. Биздин бир туугандарыбыздын арасында дагы кимде кыйынчылыктар болуп жаткан болсо, ишеним менен сизге таянып, кайраттуулук менен бардык тоскоолдуктарды жана кыйынчылыктарды жеңишине жардамыңызды бере көрүңүз. Кимде ким ишеним жашоодо алсырап жаткан болсо, өзүңүздүн тирүү сөзүңүз менен сооротуп, кимде ким ишеним жашоодо кулап калган болсо, кайгырып жаткан болсо, өзүңүз жардам беришиңизди суранабыз. Биз дагы түбөлүк бир туугандар катары бири-бирибизге көңүл буруп, бири-бирибизге жардамыбызды берип, биз өзүмчүл болбостон чогуу бир жүрөктө бири-бирибизге кам көрүп жашагыдай кылып жардамыңызды бере көрүңүз. Кудайым Ата, бүгүнкү айта турчу сөздөрдү менин алсыз оздорумду өзүңүз жетектеп, керектүү сөзүңүздү жеткирип бере алышыма жардамыңызды беришиңизди суранам. Бүгүнкү күндүн убакыт сааттарын бардыгын өзүңүздүн колуңузга тапшырабыз. Бизди сүйүп куткарып алган биздин сүйүктүү Иса Машаягыбыздын атынан сыйынабыз. Аминь. Римдиктерге 13 бөлүм 14 аят. Римдиктерге 13 бөлүм 14 аятты чогуу окуйбуз. Теңирибиз Иса Машаяк менен тыгыз байланышта болгула, денеге кам көрүүнү кумарга айландырбагыла. Бүгүнкү сөздүн темасы ушул сөздө айтылгандай, Теңирибиз Иса Машаяк менен тыгыз байланышта болгула деп аталат. Ошондуктан ушул теманын үстүндө биргеликте ой жүгүртүп көрсөк. Куткарылгандан кийин биз Исага таандык адамдар болуп саналабыз. Ошондуктан эми биз Иса менен тыгыз байланышта болушубуз керек. Бирок тилекке каршы куткарылган адамдардын ичинде эки түрдүү адамдар болушу мүмкүн.
Биринчиси, куткарылгандан кийин Ыйса менен тыгыз байланышта болгон адамдар бар. Экинчиси, Ыйса менен тыгыз байланышта боло албаган адамдар бар. Куткарылган адам Ыйса менен тыгыз байланышта болсо, анда денеге кам көрүүнү кумарга айлантпаганга аракет кылып жашайт. Эгерде куткарылган адам Ыйса менен тыгыз байланышта болбосо, анда денеге кам көрүүнү кумарга айландырып жашайт. Ошондуктан бүгүн Ыйса менен тыгыз байланышта болгула деген теманын үстүндө биргеликте ой жүгүртүп көрөлү. Ыйса менен тыгыз байланышта болгула деген сөз кандайча иш жүзүндө аткарылышы керек? Жакан 15-бөлүм 3-4 аятта айтылгандай, Жакан 15-бөлүм 3-4 аяттарды чогуу окуйбуз. Силер менин сөзүм аркылуу тазартылдыңар. Менин ичимде болгула, ошондо мен силердин ичиңерде болом. Сабактан ажыраган бутак жемиш бере албайт. Ошол сыяктуу эле силер да менин ичимде болбосоңор, жемиш бере албайсыңар. Биз Ыйсанын каны аркылуу куткарылдык. Бул чындыкты Кудайдын сөзү аркылуу тааныдык. Эми биз Ыйсага таандык адамдарбыз. Ошондуктан Ыйса менен тыгыз байланышта болуп, ишенимде өсүшүбүз керек. Жаңы төрөлгөн бала энесин таштап кете албаган сыяктуу эле, жогорудан төрөлгөн адам жыйынды таштап кете албайт. Ыйса менен тыгыз байланышта болуу бул эң биринчиден жыйындын ичинде болуу. Жыйында кандай иш-чаралар болбосун, баардыгына катышуу. Андай болсо, ар бирөөбүз өзүбүздүн ишеним жашообузду Кудайдын сөзү аркылуу анализдеп көрүшүбүз керек. Канчалык деңгээлде мен Ыйса менен тыгыз байланышта болуп жатам? Жекшемби сөзгө толук катышып жатамбы? Шаршемби сөзгө толук катышып жатамбы? Аталардын чогулушуна толук катышып жатамбы? Апалардын чогулушуна толук катышып жатамбы? Группалардын чогулушуна толук катышып жатамбы? Жаштардын чогулушуна толук катышып жатабы? Өспүрүмдөрдүн чогулушуна толук катышып жатабы? Лидерлердин чогулушуна толук катышып жатабы? Эң чоң Кудайдын иши жүрүп жаткан семинарга толук катышып жатамбы? Жыйында тапшырылган иштерди толук аткарып жатамбы? Сөздү толук угуп жатамбы? Толук сыйынып жатамбы? Жакшы кабар таркатып жатамбы? Эгерде чындап ой жүгүртүп көрө турган болсок, жыйында көптөгөн чогулуштар бар. Бирок жыйындагы көптөгөн чогулуштардын ичинде бир гана жекшемби күндүк сөзгө келген адамдар бар. Мындай көрүнүш эмнени түшүндүрөт? Ыйса менен тыгыз байланышта эмес экенибизди түшүндүрөт. Албетте, ар кандай себептер менен баардык чогулуштарга катыша албай калышыбыз мүмкүн. Бирок жүрөктү билген Кудай эмне себептен катышпай жатканыбызды так билет. Ошондуктан ал себептерди Кудай өзү таразалайт, убактысы келгенде. Эмне үчүн ар бир сөздө толук катышып жатамбы деген сөздөр колдонулуп жатат? Эмнеге дегенде Ыйса мындай сөздөрдү айткан.
Жакан 15-бөлүм 10-11 аят. Мен атамдын осуяттарын аткаргандыктан менде анын сүйүүсү бар. Ошол сыяктуу эле менин осуяттарымды аткарсаңар, силерде менин сүйүүм болот. Силерде менин кубанычым болсун деп, силерде толук кубаныч болсун деп, мен силерге ушул сөздөрдү айттым. Өзүмдү жыйынга толук байлаганым Ыйса менен тыгыз байланышта болгонумду билдирет. Кудайдын сүйүүсүндө жашоо үчүн анын осуяттарын аткаруу керек. Ыйса менен тыгыз байланышта болуш үчүн жыйын менен ар дайым жана ар бир иште чогуу болушум керек. Ыйсада бактылуу жана толук кубаныч болуш үчүн баш ийүү керек. Ыйса бизге үлгү катары дайыма атабыздын осуяттарын аткарган. Ар бир кылган ишинде Кудайдын эркине баш ийип, атабыздын эркин толук аткарган. Ыйса Машаяк ата Кудайдын осуяттарын аткарып жашагандыктан терең кубанычка ээ болуп жашаган. Ал ошол эле кубанычты өзүнүн шакирттери дагы башынан өткөрүшүн каалаган. Ошондуктан Ыйсанын каалоосу адамдар куткарылганына эле канааттанып жашабастан, Кудайдын эрки боюнча жашап, анын осуяттарын аткарып, толук кубанычка ээ болушубузду каалап жатат. Мисалы, наристе төрөлгөндө ата-энеси абдан кубанат. Туурабы? Бирок ал наристенин ден соолугу чын болуп чоңоюп, ата-энесинин тилин алып жашаган болсо, анда алардын ортосунда толук кубаныч болот. Ушул сыяктуу эле эгерде биз Ыйса менен тыгыз байланышта болсок, анда Кудай ата дагы, Ыйса дагы жана биз дагы толук кубанычка ээ болуп жашайбыз. Эмне үчүн куткарылган адамдарды абийири соттойт жана көп кайгырышат? Кандай ойлойсуздар? Эмнеге дегенде, Ыйса менен тыгыз байланышта боло албай жаткандыктан. Кудай адам ата менен обо энени жаратып Эйден багына жайгаштыргандай эле, ошол сыяктуу эле биздин учурда Кудай адамдарды куткарып, өзүнүн жыйынына жайгаштырат. Эгерде Кудай өзү бизди жыйынга жайгаштырган болсо, анда бизди өзү көзөмөлдөп турат. Ошондуктан мен ойлонуп көрүшүм керек. Жыйындагы баардык иш-чарага жана чогулуштарга кандай жүрөк менен көңүл бөлүп жатам? Чындап өзүмдү толук жыйынга арнап жатамбы деп суроо берип көрүшүм керек. Эгерде өзүмдү толук жыйынга арнай албай жаткан болсом, анда абийирим ашкерелеп, кайгырып, кыйналам. Туурабы? Биздеги абийир Кудайга таандык болгондуктан, Кудай бизди абийирибиз аркылуу ашкерелеп, туура эмес нерселерибизди көрсөтүп турат. Ошондуктан, эгерде бизди абийирибиз ашкерелеп жаткан болсо, анда дароо туура жолго түшкөнгө аракет кылышыбыз керек. Абийирибиз ашкерелегендей туура жолго түшпөсөк, анда жүрөгүбүз катууланып, Кудайдын сөзүн уга албай калабыз. Эгерде Кудайдын сөзүн уга албай калсак, анда Кудайдын эрки боюнча жашай албай калабыз.
Эгерде мындай көрүнүштөр кайталана берген болсо, Кудай жазалайт. Эгерде жаза жардам бербесе, анда Кудай бизди бул дүйнөдөн алып кеткенге аргасыз болот. Чынында ар бир куткарылган адам өзүнүн ишеним жашоо деңгээлин Кудайдын алдында так билет. Туурабы? Сиздер билесиздерби өзүңүздөрдүн жашоо деңгээлиңиздерди? Ар бирөө так билет. Ошол эле учурда Кудай дагы биздин жүрөгүбүздү жана жашоо деңгээлибизди так билет. Ошондуктан биз Кудайдын сөзү аркылуу өзүбүздүн ишеним жашообузду текшерип көрүшүбүз керек. Мен кимдин алдында өзүмдү адил адам катары көрсөтүп жатам? Лука 16 бөлүм 15 аят. Лука 16 бөлүм 15 аятты чогуу окуйбуз. Ошондо Ыйса аларга мындай деди: Силер адамдардын алдында өзүңөрдү адил адам катары көрсөтөсүңөр. Бирок Кудай силердин жүрөгүңөрдү билет. Анткени адамдар жоголу баалаган нерсе Кудайдын алдында жийиркеничтүү. Албетте бул сөздөр фарисейлерге карата айтылган сөздөр. Бирок куткарылган адамдар дагы бул сөздөр аркылуу сабак алышыбыз керек. Эгерде адамдар тарабынан мен жөнүндө жаман күбөлөндүрүү жок болсо, адамдар тарабынан ар дайым мактоолорду гана уга берсем, мен ошол нерсеге байланып жана канааттанып жашап калышым мүмкүн. Бирок биз үчүн эң маанилүүсү Кудайдын алдында мен кандай адаммын. Эгерде адам адамды мактай берген болсо, ал акыры өзүн өзү мактай баштайт. Бирок биз үчүн эң маанилүүсү Кудай мени мактап жатабы деген суроо берип көрүшүбүз керек. 2 Корунтуктарга 10 бөлүм 18 аят. 2 Корунтуктарга 10 бөлүм 18 аят чогуу окуйбуз. Мактоого өзүн өзү мактаган адам эмес, теңир мактаган адам татыктуу. Эгерде адам адамдын мактоосуна канааттанып жашаган болсо, бул нерсе Кудайдын алдында жийиркеничтүү болуп калышы мүмкүн. Эмнеге дегенде, Кудайдан жашыруун эч бир жан жок. Кудайдын көз алдында баары ачык айкын. Кудай жүрөктөгү ойлорду жана ниетти соттойт. Ошондуктан биз Кудай менен жолугабыз жана анын алдында жооп беребиз. Еврейлерге 4 бөлүм 13 аят. Еврейлерге 4 бөлүм 13 аят чогуу окуйбуз. Андан жашыруун эч бир жан жок. Анын көз алдында баары ачык айкын. Анын алдында жооп беребиз. Албетте куткарылбаган адамдардын Кудай менен жолугушуусу абдан коркунучтуу болот. Еврейлерге 10 бөлүм 31 аятта айтылгандай, тирүү Кудай менен жолугуу абдан коркунучтуу. Тирүү Кудайдын колуна түшүү абдан коркунучтуу. Бирок куткарылган адамдар дагы Ыйсанын сот тактысына келип туруш керек экенибизди биз эсибизден чыгарбашыбыз керек. Куткарылгандан кийин канчалык деңгээлде Ыйса менен тыгыз байланышта болгонубузга тиешелүүбүздү алуу үчүн биз Ыйсанын сот тактысына келебиз. 2 Корунтуктарга 5 бөлүм 10 аят. 2 Корунтуктарга 5 бөлүм 10 аятты чогуу окуйбуз.
Анткени денеде жашап жүргөндө кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алуу үчүн баарыбыз Машаяктын сот тактысынын алдына келишибиз керек. Ыйса менен тыгыз мамиледе болушубуз үчүн эң биринчиден жыйында болушубуз керек. Жыйында болуу бул денем менен гана эмес, бүт жүрөгүм менен болушум керек. Эгерде Кудай жыйынды бул дүйнөнү жарата электен мурун пландап койгон болсо, Кудай жыйынды биз жашап жаткан дүйнөдөн мурун пландап койгон болсо, кандай ойлойсуздар? Андай болсо жыйын куткарылган адамдар үчүн канчалык деңгээлде маанилүү болушу керек? Кудай жыйынды бул дүйнөдөн жарата электен мурун. Биз азыр жашап жаткан дүйнөнү жарата электен мурун пландап койгон болсо, анда канчалык деңгээлде жыйын биз үчүн маанилүү болушу керек? Албетте биринчи орунда турушу керек. Эфестиктерге 1 бөлүм 4-5 аят. Эфестиктерге 1 бөлүм 4-5 аятты чогуу окуйбуз. Биз Кудайдын алдында сүйүүдө ыйык жана кемчиликсиз болушубуз үчүн ал бизди дүйнө жаралай электен мурун Машаяк аркылуу тандап алып, өз каалоосу жана жакшы тилеги боюнча Ыйса Машаяк аркылуу өзүнө бала кылып алууну алдын ала белгилеп койгон. Мисал катары жыйын канчалык деңгээлде маанилүү экендиги жөнүндө мындайча ой жүгүртүп көрсөк. Биз эски бир урайын деп калган үйдө жашап жатабыз. Же болбосо бир үйдү ижарага алып жашап жатабыз дейли. Бирок бир күнү бир жакын адамым келип, "Тууганым, мен сага эң чоң жакшы үй алып берейин деп көптөн бери пландап жүрдүм эле. Ошол план мына бүгүн аткарылды. Эми сен ушул эң жакшы чоң үйдө жаша" деп бизди жайгаштырса, жүрөгүбүздүн абалы кандай болот эле? Ал адамга абдан ыраазы болуп, кубаныч менен ошол үйдө жашамакпыз, туурабы? Ушул сыяктуу эле эгерде Кудай өзү пландап койгон жыйынга бизди жайгаштырса, анда канчалык деңгээлде жыйын мен үчүн маанилүү деп ой жүгүртүп көрүшүм керек. Куткарылып алып, бирок жыйындан алыс жашаган туугандарыбыз бар. Алардын абалы кандай билесиздерби? Алар жыйында болууну абдан каалашат. Жыйындагы бир туугандар менен бирге болууга сунушашат. Жыйындагы бардык чогулуштарга катыша албаса дагы, ар бир шаршемби күн сайын, жекшемби күн сайын бизге сөз жөнөтүп коюңузчу деп суранышат. Мындай адамдар жыйын канчалык маанилүү экендигин түшүнүп калган адамдар. Бирок эгерде ким жыйын канчалык маанилүү экенин түшүнбөсө, ал адам кандай сөздөрдү айтат? Эмнеге кечке эле жыйынга кел, жыйында бол, тиги чогулушка катыш, бул чогулушка катыш, жыйындан калба дейле бересиңер деп айтат. Бул кандай көрүнүш болуп калат? Бирок биз канчалык аралыкта жыйынга жакын жашайбыз? Ошондой болсо дагы жыйынга келе албаган адамдар бар.
Мындай адамдар жыйындын баркын билбеген адамдар. Мисалы, алыс бир өлкөдө жашап иштеп калган болсок, ошондо өзүбүздүн жерибиздин баркын билебиз, туурабы? Ушул сыяктуу эле эгерде биз жыйындын баркын билген болсок, анда жыйынга өзүбүздү арнаганга аракет кылып жашамакпыз. Эгерде ким чындап жыйындын баркын билген болсо, ал адам баардык нерсени Теңир үчүн жасайт. Колостуктарга 3-бөлүм 23-24 аятты чогуу окуйбуз. Колостуктарга 3-бөлүм 23-24 аятты чогуу окуйбуз. Эмне жасасаңар да баардыгын чын жүрөктөн, адамдар үчүн эмес, Теңир үчүн жасагыла. Анткени сыйлыкка Теңирден мурас аларыңарды билесиңер. Силер Теңир Машаякка кызмат кылып жатасыңар. Жыйындын баркын билген адам баардык нерсени чын жүрөктөн Теңир үчүн жасайт. Бирок кээ бирөөлөр жасайт дагы анан нааразы боло беришет. Кечке эле мен кыла беремби? Менден башка адамдар кылбайбы деп жыйынга таарынган адамдар да жок эмес. Бирок тескерисинче эч нерсе кылбай туруп дагы нааразы болгон адамдар бар. Мындай кылган адамдарга Кудай эмне деп айтат? Кандай ойлойсуздар? Сен кылып нааразы болгончо кылбай эле койсоң болмок деп айтат. Же болбосо эч нерсе кылбай туруп эмне нааразы болуп атасың деп айтат. Биз баардыгын Ыйса үчүн кылып жатканыбызды жана Ыйсадан тиешелүүбүздү, аларыбызды так билген болсок, анда жүрөктө эч кандай деле нааразычылыктар пайда болбойт. Ошондуктан Ыйса жыйындын башчысы экенин биз так билип, бул чындыкты эсибизден чыгарбашыбыз керек. Жыйында каалагандай өзүбүздүн оюбузду таңулай бербешибиз керек. Жыйында каалагандай бир туугандарды соттой бербешибиз керек. Жыйында бир туугандарга каалагандай мамиле кылбашыбыз керек. Жыйынга жеңил ойлуу мамиле кылбашыбыз керек. Эмнеге дегенде жыйындын кожоюну болгон Ыйса жыйында болуп жаткан ар бир ишти карап турат. Ар бир адамдын жүрөгүн жана анын кылганын иштерин кылдаттык менен карап турат. Аян 3-бөлүм 15 аят. Аян 3-бөлүм 15 аятты чогуу окуйбуз. Сенин иштериңди билем. Сен муздак да, ысык да эмессиң. Атаганат, сен муздак же ысык болсоң эмне? Сенин иштериңди билем. Ыйса жыйындагы ар бир ишти так билет. Ыйса ар бир адамдын жүрөгүн жана ниетин так билет. Ыйса ар бир адамдын кылган ишин так билет. Аян китебиндеги 7 жыйынга жазылган ар бир катта 7 жолу сенин иштериңди билем деп жазылып турат. Ыйык жазуудагы 7 деген сан жеткилеңдикти билдирген сан болуп саналат. Жеткилең Кудай болгон Ыйса көңүлүн өзгөчө жыйынга буруп турганын биз унутпашыбыз керек. Ошондуктан жыйынга ой келди мамиле кылганыбыз бул Ыйсага ой келди мамиле кылганыбыз болуп саналат.
Биз Ыйса менен тыгыз байланышта экенибизди кантип билебиз? 1-Жакан 2-бөлүм 4-аяттан 6-аятка чейин. 1-Жакан 2-бөлүм 4-аяттан 6-аятка чейин чогуу окуйбуз. Ким мен Кудайды таанып билдим десе, бирок анын осуяттарын аткарбаса, ал жалганчы, анын ичинде чындык жок. Ал эми ким анын сөздөрүн аткарып жатса, ал адамда Кудайдын жеткилең сүйүүсү бар. Машаяктын ичинде экенибизди ушундан билебиз. Машаяктын ичиндемин деген адам Машаяк кандай жашаса, ошондой жашашы керек. Ыйса менен тыгыз байланыштамын деген адам жемишинен билинет. Ыйса менен тыгыз байланыштамын деген адам Ыйса кандай жашаса, ошондой жашашы керек. Ыйса менен тыгыз байланыштамын деген адам Ыйсанын осуяттарын аткарып жашашы керек. Андай болсо, Ыйсанын бизге берген эң маанилүү осуяттары кандай? Матай 22-бөлүм 37-аяттан 39-аятка чейин. Матай 22-бөлүм 37-аяттан 39-аятка чейин чогуу окуйбуз. Ыйса ага мындай деп жооп берди: Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй. Биринчи жана эң маанилүү осуят ушул. Экинчиси ушуга эле окшош. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бүт акылың менен сүй. Эң маанилүү биринчи осуят ушул. Экинчиси ушуга эле окшош. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды ошондой сүй. Бирок биринчи осуят жүрөгүбүздө жок болсо, анда экинчисин аткарууга мүмкүн эмес. Эгерде биринчи осуят жүрөгүбүздө жок болсо, анда бир туугандарды жана башка адамдарды сүйүү мүмкүн эмес. Эгерде биринчи осуят жүрөгүбүздө жок болсо, анда Ыйса менен тыгыз байланышта болуу мүмкүн эмес. Баардык нерсе эң биринчи осуяттан башталат дагы, жана экинчи осуят менен иш жүзүндө бекемделет. Ошондуктан ким мен Кудайды сүйөм деп туруп бир тууганын жек көрсө, ал жалганчы деп жазылат. 1-Жакан 4-бөлүм 20-аят. Сиздер окуп бересиздер, мен тамагым кычышып кетти, суу ичип алайын. Ким Кудайды сүйөм десе, ал иш жүзүндө бир туугандарын сүйүү аркылуу далилденет. Ким бир тууганын сүйө албай жатса, ал Кудайды дагы сүйө албай жаткандыгын билдирет. Ким бир тууганын жек көрүп сүйө албай жаткан болсо, Кудайдын алдында тобоо кылып жардам сураш керек. Бирок жардам сурап гана жата бербестен, өзүбүз дагы аракет жумшашыбыз керек. Же болбосо жумушка орношуп коюп, үйдө жатып алып зарплат күткөн адам барбы? Албетте жок. Ошондуктан ким өзүн жыйынга толук арнай албай жаткан болсо, Кудайдын алдында тобоо кылып жардам сурашы керек. Жана аракет жумшашы керек.
Мисалы бүгүн бизди жыйынга ким алып келди деп суроо берсе, кандай жооп бересиздер? Албетте Кудай деп жооп бересиздер, туурабы? Албетте Кудай алып келет. Бирок качан биз өзүбүз туруп, бүт жүрөгүбүз менен каалап, бутубуз менен басып келгенде, Кудай жетектеп, бизди аман эсен алып келип, жүрөгүбүздүн каалоосуна жараша тиешелүүбүздү берет. Ошондуктан биз Кудай жардам берет деген чындыкты туура түшүнүшүбүз керек. Кудай кыла турчу иш бар жана биз кыла турчу иш бар экенин биз унутпашыбыз керек. Кудайга сыйынып, Кудайга таянып, Кудайдан жардам жана акылмандык сурап, анан өзүм аракет жумшашым керек. Ошондо Кудай жардам берет. Бирок Ыйса менен тыгыз байланышта болуу үчүн жашоомдо туура эмес нерселер болуп жаткан болсо, анда күнөөлөрүбүздү мойнубузга алып, Кудайдын алдында ачык айтып, кечирим сурашыбыз керек. Өзгөчө жашыруун күнөөлөрүбүзгө мойнубузга алып, ачык айтып, кечирим сурашыбыз керек. Забур 18 бөлүм 13 аяттан 15 аятка чейин. Забур 18 бөлүм 13 аяттан 15 аятка чейин чогуу окуйбуз. Ким өзүнүн күнөөлөрүн көрө алат? Мени жашыруун күнөөлөрүмдөн арылт. Өз кулуңду атайлап күнөө кылуудан сакта. Алар мага үстөмдүк кылышпасын. Ошондо мен күнөөсүз болом. Көп кылмыштардан алыс болом. Оозумдан чыккан сөздөрүм менен жүрөгүмдөгү ойлорум сага жага тургандай болсун. Теңирим, менин тирегим, куткаруучум. Ким өзүнүн жашыруун күнөөлөрүн көрө алат? Кудай жана мен. Ким өзүнүн жашыруун күнөөлөрүн көрө алат? Кудай жана мен өзүм. Сиздер кандай ойлойсуздар? Жыйындан чыккандан кийин кандай адамсыздар? Жыйындагыдай эле жакшы адамдарсыздарбы? Же чыккандан кийин бат эле жаман адамга айланып кетесиздерби? Мен деле кээде таң калам. Жыйындан чыккандан кийин кандай жаман адам болуп кеткениме. Чындап кайгырып Кудайдын алдында кечирим сурап, түз жолго түшкөнгө аракет кылам. Жыйындан сырткары биз кандай жашоо менен жашап жатканыбызды ким көрө алат? Кудай жана мен өзүм. Ыйса менен тыгыз байланышта болуу үчүн жыйында кандай жашаган болсок, бул дүйнөдө да ошондой жашашыбыз керек. Эгерде жыйында ак көңүл, сүйкүмдүү, боорукер, жакшы адам болуп көрүнүп туруп, бирок жыйындын сыртында андай адам болбосом, ал кандай көрүнүш болуп калат? Мындай кылганыбыз атайлап жашыруун күнөө кылганыбыз болуп саналат. Ошондуктан оозумдан чыккан сөздөрүм, жүрөгүмдөгү ойлорум жана баскан турганым, биз бул дүйнөнүн кайсыл жеринде болсок дагы Кудайга жага тургандай болушу керек. Ошондо биз Ыйса менен тыгыз байланыштабыз деп айтсак болот. Эгерде биз Ыйса менен тыгыз байланышта болбосок, анда кандай көрүнүштөр болот?
көрө албастык, уруш талаш, келишпестик жана көптөгөн нааразычылыктар пайда болот. 1-Корунтуктарга 3-бөлүм 1-аяттан 3-аятка чейин 1-Корунтуктарга 3-бөлүм 1-аяттан 3-аятка чейин чогуу окуйбуз. Бир туугандар, мен силер менен рухий адамдар менен сүйлөшкөндөй сүйлөшө алган жокмун. Дененин каалоосун аткарып жашаган адамдар менен, машаяк жолундагы жаш балдар менен сүйлөшкөндөй сүйлөштүм. Мен силерге күчтүү тамак эмес, сүт бергем. Анткени силер күчтүү тамакты аш кыла алмак эмессиңер. Аны азыр да аш кыла албайсыңар. Анткени силер азыр деле дененин каалоосун аткарып жашап жатасыңар. Ортоңордо көрө албастык, уруш талаш, келишпестик бар болсо, дененин каалоосун аткарып жашаган адам эмей кимсиңер? Силер адамдык кылып жаткан жоксуңарбы? Биз терең ой жүгүртүп көрүшүбүз керек. Эгерде бир туугандардын арасында көрө албастык, уруш талаш, келишпестик иштер болуп жаткан болсо, эң биринчи биз эмне кылышыбыз керек? Кандай ойлойсуздар? Дароо жетекчиге чуркап барыш керекпи? Дароо аны ачык айтып, ачыкка чыгарыш керекпи? Албетте жок. Эң биринчи Кудайга сыйынып күтүшүбүз керек. Бири-бирибизге чыдамдуу болушубуз керек. Бири-бирибизди кечиришибиз керек. Колостуктарга 3-бөлүм 12-аяттан 14-аятка чейин. Колостуктарга 3-бөлүм 12-аяттан 14-аятка чейин чогуу окуйбуз. Ошондуктан Кудайдын тандалгандары, ыйыктары жана сүйүктүүлөрү катары боорукердикти, ак көңүлдүктү, момундукту, жооштукту, чыдамдуулукту кийгиле. Көтөрүмдүү болгула, бири-бириңерди кечиргиле. Эгерде бири-бириңерге нааразычылыгыңар бар болсо, машаяк силерди кечиргендей, силер да кечиргиле. Булардын бардыгынын үстүнөн сүйүүнү курчаңгыла, ал жеткилеңдиктин куру. Бул сөздөрдү билип туруп, иш жүзүндө аткарбасак, анда биз атайлап Кудайдын алдында күнөө кылып жаткан болобуз. Эгерде бир туугандарга карата боорукердик, ак көңүлдүк, момундук, жооштук жана чыдамдуулук жок болсо, бир туугандарга карата көтөрүмдүү болбосом, кечире албасам, нааразычылыгымды гана айта берсем, анда ким мен Ыйса менен тыгыз байланыштамын деп айта алат? Албеттүү түрдө бул мүнөздөр куткарылган бир туугандарга гана эмес, куткарылбаган адамдарга дагы көрсөтүшүбүз керек. Ошондуктан жыйындагы ар бир тууганыма карата кылган ишим жана кылган мамилем бул Ыйсага кылган мамиле болуп саналат. Кээ бир туугандардын нааразычылыгын угуп көрсөң, анын ою боюнча болбой калганын билсек болот. Бирок биз кимдин ою боюнча карашыбыз керек? Албетте баардык нерсени Ыйсанын көз карашы менен жана анын ою менен карашыбыз керек. Баардык нерсени адамдардын ою жана акылы менен эмес, асмандан келген Ыйсанын акылы менен карашыбыз керек. Жакып 3-бөлүм 13-аяттан 17-аятка чейин. Жакып 3-бөлүм
13-аяттан 17-аятка чейин чогуу окуйбуз. Араңарда ким акылдуу жана эстүү, ал өзүнүн ошондой экендигин жакшы жүрүм туруму менен, акылдуу момундугу менен көрсөтсүн. Эгерде жүрөгүңөрдө ачуу, ичи тарлык жана өзүмчүлдүк бар болсо, анда мактанбагыла жана чындыкты бурмалабагыла. Бул асмандан келген акылмандык эмес, жердеги, табигый, шайтандан келген акылмандык. Анткени кайсы жерде ичи тарлык жана менменсинген өзүмчүлдүк бар болсо, ал жерде тартипсиздик жана ар кандай жаман нерселер бар. Ал эми асмандан келген акылмандык баарынан мурун таза, андан кийин тынчтыкты сүйүүчү, момун, тили алчаак, боорукер, жакшы жемиштүү, калыс, эки жүздүү эмес. Эгерде ким Ыйса менен тыгыз байланыштамын деп жатса, ал адамдын акылы Ыйсаныкындай таза болушу керек. Ким Ыйса менен тыгыз байланышта болсо, ал адам тынчтыкты сүйүүчү, момун, тили алчаак, боорукер, жакшы жемиштүү, калыс, эки жүздүү адам эмес болушу керек. Андай болсо мен канчалык деңгээлде Ыйса менен тыгыз байланышта болгон адаммын? Мен чындап баардык нерсени асмандан келген акылмандык менен карап жатамбы? Мен чындап баардык ишти Ыйсанын акылмандыгы менен жасап жатамбы? Биз ар дайым сергек болушубуз керек. Эгерде сергек болбосок, анда шайтан бир заматта ичи тарлык жана менменсинген өзүмчүлдүктү жүрөгүбүзгө салып коюшу мүмкүн. Эгерде шайтанга орун берип койгон болсок, анда ал жерде тартипсиздик жана ар кандай жаман иштер пайда болушу мүмкүн. 1 Петир 5-бөлүм 8-аят. 1 Петир 5-бөлүм 8-аятты чогуу окуйбуз. Эстүү жана сергек болгула. Силердин душманыңар шайтан кимди жутуп жиберсем деп айкырган арстан сыяктуу тегеренип жүрөт. Дагы бир аят, Матай 26-бөлүм 41-аят. Матай 26-бөлүм 41-аятты окуйбуз. Азгырылып кетпеш үчүн сергек болгула жана сыйынгыла, анткени рух сергек, дене алсыз. Эгерде сергек болуп сыйынып баардык нерсени Ыйсанын акылы менен караган болсок, жана Ыйсаны акылы менен баардык нерсени кылган болсок, анда Ыйса менен чындап тыгыз байланыштамын деп айтсак болот. Дагы бир нерсени биз так билишибиз керек. Ыйса менен тыгыз байланышта болуу үчүн айкаш жыгачыбызды алып, анын артынан ээрчишибиз керек. Лука 9-бөлүм 23-аят. Лука 9-бөлүм 23-аятты чогуу окуйбуз. Ыйса бардыгына кайрылып, ким менин артымдан ээрчигиси келсе, өзүнөн баш тартсын, жана күн сайын өзүнүн айкаш жыгачын алып, менин артымдан ээрчисин. Күн сайын өзүнүн айкаш жыгачын алып, менин артымдан ээрчисин. Бул жерде жекшемби күнү гана эмес, күн сайын айкаш жыгачыңды алып ээрчи деп жатат. Башкача айтканда, күн сайын Ыйса менен тыгыз байланышта болгула деп жатат. Айкаш жыгач болсо эмнени түшүндүрөт? Азапты түшүндүрөт. Туурабы?
Эгерде биз куткарылгандан кийин кайгысыз сонун жашоо менен жашап калабыз деген ойдо болсок, анда көптөгөн түшүнбөстүктөр жана нааразычылыктар пайда болушу мүмкүн. Эмнеге дегенде Ыйса бизге азаптын изин үлгү катары калтырып кеткен. 1 Петир 2 бөлүм 21 аят. 1 Петир 2 бөлүм 21 аятты чогуу окуйбуз. Анткени силер ушуга чакырылгансыңар. Себеби Машаяк да биз үчүн азап тарткан. Анын изи менен басышыбыз үчүн ал бизге үлгү калтырып кеткен. Мисалы, бир чоң ээн талаа бар деп элестетип көрөлү. Ал талаада көптөгөн жырткыч жаныбарлар бар. Ошондой эле соруп кете турчу көптөгөн саздар бар. Күтүлбөгөн жерден ар кандай тузактарга түшүп калышы мүмкүн. Ошондой эле ал талаада кандай кыйынчылыктар күтүп турганын билбешим мүмкүн. Эми ошол талаанын бир башынан экинчи башына өтүшүм керек. Бирок жакшылап изилдеп көрсөм, бир из бар экен. Ал издин наркы көзүндө Ыйса кол булгалап күтүп турган экен. Эгерде Ыйсаны көргөн болсок, ишеним жана кайраттуулук менен баса берсек болот, туурабы? Ыйса менен тыгыз байланышта болуу бул анын калтырып кеткен изи менен айкаш чыгачыбызды көтөрүп, анын артынан ээрчүү болуп саналат. Ошондуктан ишеним менен бардыгын Ыйсага тапшырып, Ыйсаны гана карап, ошол из менен камсанабастан баса берсек болот. Филиппиялыктарга 1 бөлүм 29 аят. Филиппиликтерге 1 бөлүм 29 аятты чогуу окуйбуз. Анткени силер Машаякка ишенүү гана эмес, ал үчүн азап чегүү артыкчылыгы да берилген. Ишеним жашоодо көптөгөн кыйынчылыктар болот. Бирок Ыйса калтырып кеткен из менен ээрчип кете берсек, акыры Ыйса менен даңктын ичинде жолуга алабыз. Ким мени өз айкаш чыгачын алып ээрчибесе, ал мага татыктуу эмес. Биз Ыйса калтырып кеткен из менен анын артынан ээрчип бара жаткан адамдарбыз. Эгерде биз Ыйсанын изи менен бараткан болсок, анда көптөгөн кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Эмнеге дегенде Ыйса бизге азаптын изин калтырып кеткендиктен. Бирок ал кыйынчылыктарды Ыйса жеңип койгон. Биз жөн гана чыдамдуулук менен Ыйса менен тыгыз байланышта болуп, анын артынан ээрчисек болот. Жакан 16 бөлүм 33 аят. Жакан 16 бөлүм 33 аятты чогуу окуйбуз. Мен муну силерге менин тынчтыгым силерде болсун деп айттым. Бул дүйнөдө азап тартасыңар, бирок кайраттуу болгула. Анткени мен бул дүйнөнү жеңдим. Бул дүйнөдөгү азаптарга кайраттуулук менен даяр болуп жашашыбыз керек. Эмнеге дегенде Ыйса бул дүйнөнү жеңген. А бизде Ыйсанын руху бар адамдарбыз. Ошондуктан кандай гана кыйынчылык башыбызга түшпөсүн, эң маанилүүсү биз чөгүп кетпешибиз керек. Кайраттуу болушубуз керек. Жыгылып калсак кайра турушубуз керек.
айкаш жыгачыбызды алып Ыйсанын артынан ээрчишибиз керек. Мисалы, ата-энеси кичинекей баласы менен сейилдегени чыкты дейли. Баласы ата-энесинин артынан ээрчип бара жатат дейли. Ошондо ата-энеси артында келе жаткан баласына көз салып карап басабы же жокпу? Албетте кайра-кайра артында келе жаткан баласына көз салып карап басат. Туурабы? Ошол эле учурда акырынбас, чуркаба, четке чык, ошентип жыгылып кетесиң деп туура багытты көрсөтүп басат. Эмне үчүн? Сүйгөндүктөн. Кокус жыгылып кеткен болсо, эмне кылат? Баласын тургузуп сооротот. Биздин дагы Кудай атабыз өзүнүн балдарына ушундай мамиле кылат экенин билишибиз керек. Эгерде биз Ыйса менен тыгыз байланышта болуп жашаган болсок, анда Кудай айтат: мен силерге ата болом. Силер болсо менин уулдарым жана кыздарым болосуңар деп айтат. 2 Корунтуктарга 6 бөлүм 18 аят. 2 Корунтуктарга 6 бөлүм 18 аятты чогуу окуйбуз. Мен силерге ата болом. Силер болсо менин уулдарым, кыздарым болосуңар, дейт кудуреттүү Теңир. Куткарылгандан кийин албетте биз Кудайдын балдары болуп калабыз. Бирок ошол эле учурда биз Кудайдын балдары катары татыктуу жашоо менен жашашыбыз керек. Ошондо Кудай биз менен мактана алат. Мына, бул менин сүйүктүү уулум, же болбосо сүйүктүү кызым деп айта алат. Кудай шайтанга Аюп пайгамбар менен мактанган сыяктуудай, биз менен дагы мактана алгыдай болуп жашашыбыз керек. Аюп 1 бөлүм 8 аят. Аюп 1 бөлүм 8 аятты чогуу окуйбуз. Теңир шайтанга: сен менин кулум Аюпка көңүл бурдуңбу? Анткени жер жүзүндө андай адам жок. Ал кемчиликсиз, адилеттүү, Кудайдан корккон, жамандыктан алыс жүргөн адам деди. Эгерде биз Кудайдын балдары катары татыктуу эмес жашоо менен жашаган болсок, анда Кудай кантип биз менен мактана алат? Же болбосо сиздердин балдарыңыздар туура эмес жашоо менен жашап жаткан болсо, мына, бул менин балдарым деп мактана аласыздарбы? Албетте андай ата-эне жок болсо керек. Тескерисинче балдарыңыздар үчүн уяласыздар. Биздин Кудай атабыз деле ошондой. Эгерде биз Кудайдын балдары катары татыктуу эмес жашоо менен жашап жаткан болсок, анда Кудай деле мына, бул менин балдарым деп мактана албайт. Ошондуктан Кудай атабыз биз менен мактана ала тургандай болуп жашашыбыз үчүн биз ар дайым Ыйса менен тыгыз байланышта болушубуз керек. Кандай адамды Ыйса менен тыгыз байланышта деп айтсак болот? Эгерде 3 эң негизги принциптер менен карай турган болсок, биринчиси, Ыйса менен тыгыз байланыштамын деген адам өзүн толук жыйынга арнаган адам. Экинчиси, жыйындын ичинде болуп, Кудайдын сөзүн үйрөнгөн адам. Үчүнчүсү,
ошол үйрөнгөн сөз боюнча жашаган адам. Ушундай адамды Ыйса менен тыгыз байланышта болгон адам деп билсек болот. Римдиктерге 13-бөлүм 14-аятты окуп жыйынтыктайбыз. Теңирибиз, келиңиздер чогуу окуйбуз. Теңирибиз Ыйса Машаяк менен тыгыз байланышта болгула, денеге кам көрүүнү кумарга айландырбагыла. Чогуу сыйынабыз. Асмандагы Кудай Ата, рахмат бүгүнкү күнүңүздү бергениңиз үчүн. Рахмат Кудайым Ата, бизди куткарып алып, өзүңүздүн жыйыныңызга жайгаштырып, бизге тирүү сөзүңүз менен камсыз кылып, ишенимди өстүрүп, туура эмес нерселерибизди ашкерелеп, туура жолго салып жатканыңыз үчүн. Кудайым Ата, биз сиздин балдарыңыз катары, сиз биз менен мактана ала тургандай болуп, жашагыдай кылып жардамыңызды беришиңизди суранабыз. Кудайым Ата, жыйындагы баардык болуп жаткан иштердин баардыгы бир гана максатка багытталганын биз унутпашыбызга жардам бере көрүңүз. Биз ишенимде өсүп, сиздин тапшырып кеткен улуу жакшы кабар ишиңизди тарката ала тургандай кылып жардам беришиңизди суранабыз. Бүгүнкү күндүн калган убакыт сааттарын баардыгын өзүңүздүн колуңузга тапшырабыз. Бизди сүйүп куткарып болгон биздин сүйүктүү Ыйса Машаягыбыздын атынан сыйынабыз. Аминь.